биздин канал аркылуу ийгиликке жетип, мынакей бүгүнкү күнү биз менен бөлүшөлү деп бизди чакырды. 2,5 общий 5 гектар жерде да ошо. Ошондо былтыр отургузулган ежевика көчөтү бул Агролайфтан сиздин видеолоруңузду көрүп калдык. Ошо Кубаныч байкенин Климат жакты деген ушул Саз айылына. Мындай почти ширеңке менен бирдей эле болот атпайбы? Бул жерден эле бир алаканга канча? 9-июнда бирок 1-2 мөмөлөрдү жедик. Аларда терим баштала электе биздики уже массага кирип калды да. Ал жак суугураак келет эмеспи? Үшүп кетпейби деп коркуп аттык. Бияк сеники аябай жакшы. Биздики мындай капкара болуп, кызылдар көрүнбөйт экен да. Кызылдар көп жок экен. Башка эчтеке берген жокпуз мынакей. Көрүп аткандай бүт. Уруксат болсо мотивационный кийин күчүнө киргенде мындан да көп береби деп ойлоп атам да байке бул. Бул 2-жылы күчкө киргени дейт да, анан 3-жылы эмдиги жылы уруксат болсо келип тартып кетели дагы. Кайсы эң чоң кыйынчылыгы ежевикада эмне экен? Бүгүн эле уже дароо эле Россияга кетип. Россияга кетип атты. Сапаты жакшы болуп өстүр да. 12. 11 штук 102 грамм чыгыптыр. Бул өтө бошуп кетсе, бул деле кычкыл болбой калат экен да. Кычкыл болбой калат экен. Бул кадимкиле трактордой өзү сүйрөп кете берет. Бул жерге бассейн салганбыз, ушу тамчылатып сугаруу деп. 860 куб бул бассейн. Фильтрин эле тазалайт экенсиң болду. Мөмөсү чоң-чоң, даамы жакшы болот экен да. Ошон үчүн МАПМга токтолдук да. 1 гектар жерди эптемдеген киши канча каражат менен кирсе болот? Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер? Агролайф KG YouTube каналында биз дагы кезектеги мөмө тууралуу кеп кылабыз. Биз азыр Сокулук району Саз айылына келдик. Мурун Октябрь айылы болчу. Мен аябай сүйүнүп жатам, анткени бул Октябрь айылы, Саз айылы кичинекей бала чагымдагы кичинекей бөлүгү ушактан өткөн деп айта алам. Андан тышкары биз ушундай биздин YouTube каналды көрүп келип жүргөн бир каарманыбыз бар экен. Биздин канал аркылуу ийгиликке жетип, мынакей бүгүнкү күнү биз менен бөлүшөлү деп бизди чакырды. Биз аябай кубанычтабыз. Ошол сөзүбүздү азыр уланталы. Биздин көрүүчүлөр менен учурашып таанышып койгула, анан Саламатсыздарбы Агролайф YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Менин атым Талгат болот. Ушу мен Сокулук районунун Саз айылынан болом. Бүгүнкү күндө ушу ежевика, малина иштетип келе жатабыз. Сорттору Лахнес, Лахтей, анан кийин малинабыздыкы МАПМ көчөтү. Малина бар. Жалпы канча гектар ушул Саз айылында? Жалпы 5 гектарга отургузганбыз былтыр. 2023-жылы баштап ушу бир сразу эле бир эле баштаганда ошо 5 гектардан баштадык. Жалпы 5 гектардан эле дароо эле баштап салып турсуңар, Дароо эле 5 гектардан баштап кеттик. Мынакей бул деген батырлык да. 5 гектардын канчасы ежевика, канчасы малина? 5 гектардын 2,5 гектары ежевика, 2,5 гектары малина. 2,5 малина. Ошондо 2,5 2,5-2ге бөлүнүп тур да? 5 гектарды 2ге бөлгөнбүз да ошондо. 5 гектарды 2ге. Лахнеси канча? Лахнес биздики 1,5 гектардан көбүрөөгү 1,80. Калганы Лахтей. Лахтей азыраак отургузганбыз да 5 карта. Бүгүнкү күнү кайсы сортко басым жасалат? Бүгүнкү күнү биз көбүнчө Лахнеске басым жасап атабыз. Булардын мөмөсү чоң-чоң болот экен, өзүңүздөр көргөндөй. И вкусовой даамдуураак болот экен да. Таттуу. Таттуу, берки Лахтей кисло-сладкий. Кичине кисло-сладкий, бирок транспортабельный экен да, ал аябай транспортировкага жакшы экен. Так, келди. Эми биз чекесинен баштай берели, урматтуу көрүүчүлөр. Бияка келер менен эле биз остийдик. Анан көз да сүйүндү, аябай көз кубанды. Мынакей караңыздар. Бул биз айтып келгендей эле мынакей ежевика өзү момундай жүзүмгө салыштыра беребиз го. Ошондой эле да, мына жүзүмгө окшоп эле өсүп келатат. Келип бери мына бул жерде түйүнө чейин да. Караңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Кудайга шүгүр. Бул Саз айылы ушул климаты канчалык туура келип атат ушул Лохнеске? Ежевикага дейли. Негизи эле биздин айыл эме тоолуу аймактарга кирет да, тоого жакыныраак. Анан негизи эле бардык мөмөлөргө жакшы экен да. Биз байкап атабыз, ушу негизи ысык жактарга көбүрөөк тийишет турбайбы бул Лахнес сортторунчу. Тоо жакка кандай болот десек, биз жак негизи аябай ылайыктуу экен, погода жакты. Ежевикага эң ылайыктуу климат деп Саз айылын айтса болот, Биякта эми бир нече айыл бар го. Биякта Асылбаш айылы туурабы? Асылбаш. 1-май анан Конуш. Аякта барбы ушу ежевика өстүргөндөр? Негизи бизде бар, чакан-чакан огороддордо өстүрүп келатышат. 5 сотук, 10 сотук отургузгандар бар. Биздин өрөөндө мен гектарлап отургузган мен эле болдум окшойт ушу ежевика. Ушул тегеректе. Тегеректе Асылбаш. Эмеден Сокулуктун бер жагынан баштаганда 1-майдан. Эң көп 4 гектар
3 гектар деп атасың ба? 2,5 общий 5 гектар жерде да ошо. Келе эми биз акырындан тип акырын баса берели. Биз урматтуу көрүүчүлөр билесиздер, биз бир жерди тандап көрсөтпөйбүз, дайыма мындай жалпы көрсөтүп келебиз. Чекесинен эле карып бери бияктерди көрсөтүп кете бересиң, Мынакей караңыздар, могу жерде. Биз дагы ойлогонбуз да ошо жерди көтөрүп көрсөтүп коелучу көрүүчүлөргө. Бул эми биздин мотивация берип келатканыбыз, ушундай түшүм менен бере алабыз да. Могу биринчи жылы эле байке, могу ошондо былтыр отургузулган ежевика көчөтү бул. Ошондо экинчи жылы эле ушундай мөмөгө жетсе болот экен да, бул бир түптөн ушундай мөмө берет экен. Жазда тигилди беле же? Биз 2023 жылы ошо жазда отургузганбыз. 27 мартта отургузуп баштаганбыз былтыр. Ушул көчөттөр 27 март толугу менен жазда отургузулган. 2024 жылы отургузулган. Бизде урматтуу көрүүчүлөр билесиздер, кел эң башынан айтып бербейли, Талгат. Эмнеден башталды ушу ежевикага 23 жылы кириптирсиң? Эмнеден башталып, эмнеден үлгү болуп, ага чейин кандай кызматтарда жүрчүсүң, ошону бир биздин көрүүчүлөргө айтып кетсең. Мен буга чейин госслужбаларда иштеп келгем. Мамлекеттик кызматта Сокулук районунун акимиятында иштедим. Кийин Свердлов районунун акимиятына которулдук, Бишкек шаарынын. Андан кийин акыркы кызматыбыз ушу Ленинский райондо иштеп келдим, ошо бөлүм башчы болуп. Уюштуруу бөлүмүнүн. Анан 2022-23 жылдары аябай ушу ежевика популярный болуп, негизи мөмө тармагы кайра жанданып баштаганда биз ушу Агролайфтан сиздин видеолоруңузду көрүп калдык. Ушу Кубаныч байкенин тартып кеттибиз полясынан. Ооба, 2 жыл мурун биз көптөн бери эле тартабыз. Ошо основной Кубаныч байкеникин көрүп калдык. Кийин болсо бөлөк пойларда тартып атканыңарды көрүп, кызыгып жүрдүм да. Анан анализ кылып, изилдеп, кандай көчөттөрдү отургузса болот деп. Анан биз жакта деле болотту, жөнөкөй сортторчу. Андан корктук да, кандай кийин оорулар болуп, үшүп кетип, климатка туура келбей, өлтүрүп албайбызбы деп. Ойлор келет сөзсүз түрдө. Анан жакшы сортунан эле ушунча аракет кылып аткандан кийин жакшы сортунан эле отургузсак деп ойлонуп отуруп, видеонун силердин 1 сааттык 50 мүнөттүк видеолоруңарды бир эле эмес 3-4 жолдан көрүп чыккам да, баардыгын көрүп. Кандай жакшы. Анан бүгүнкү күндө ошо ежевика, лактайга токтоп отурабыз, мынакей бүгүн өстүрүп. Ийгиликке жеттик деп айтсам жарашабы? Мисалы үчүн могу түшүмдү көрүп жарашат да айтса. Мен мисалы үчүн азыр көрүп алып аябай бир чети биздин каналдан көрүп үлгү алып, биздин максатыбыз деги ошол болчу да. Элдерди ушу миграцияны азайтып, элдер биздин өзүбүздүн жерибизде иштетип, айыл чарбага биздин жерлер аябай күчтүү потенциалдуу жерлер да. Ошолорду туура пайдаланып, иштетип, өзүнө пайда көрүш деген максат болчу да. Жалпы ошол максатыбызга жетип отурабыз. Мынакей мен да сүйүнүп атам, мынакей Талгат аябай иштеп аткан мындай көрүнүп турат да. Катуу ишкер экенин, мындай жөнө турбай кылдаттык менен иштеп атканы билинип турат. Анан ушул Лохнесс сорту тандап турсаңар, жазда отургуздуңар дагы биринчи жылы кандай ийгиликке жеттиңер? Биринчи жылы эчтеке албайсыңар негизи. Негизи биринчи жылы бербейт деген болчу, мындай көчөттөрүн кыска кылып кыркып берет экен да. Бирок биз былтыр ошолорун кыркып сал деген байке. Түгүнөн жаңы чыгат депчи, биз аларды да калтырып койсоңор да болот деп айткан болчу да. Биз аларды калтырып, кичине мөмөсүн жеп көрөлү дегенбиз. Былтыр эми жеген эле жетет деген эмес, жетет деп айткан негизи, бирок тердик. Сатканда болду да. Биз кичине болсо дагы. Кичине бир 300 килограммдай мөмө терип саттык ошо 2,5 гектардан. Дамын жеп көрүп, ошондой кылдык. Анан экинчиси бул көчөт жасадык да ошо биринчи жылы. Көчөт жасап, быйыл жазында 2025 жылы ошо көчөттөрүбүз даяр болуп 20 000 түп сатып койдук. 20 000 түп саттырсыңар. 20 000 түп көчөт саттык былтыр. Анан өзүңөр көбөйтүп келатсыңар дагы андан чыгып. Өзүбүз кичине көбөйттүк. Өйдүкү жакта полябызга отургуздук. Бул жерде анткени жер калбай калган болчу. Калгандары ошо кызыгып былтыр мен дагы Instagram баракча ачып, ушул жака вкладывать этип баарын киргизип атканда тааныш билиштер основной көрүп атты. Ушулар кызыгып атып эле эң көбү 2,5-3 гектарга алды менден көчөт сатып алды. 4000ден ашык көчөт сатып алды. Калгандары 1000 көчөт, 500, 2000 көчөт деп
Алар азыр кандай ийгиликтер жетип атат? Азыр өстүрүп башташты да алар, Өстүрүп уже алды жакшы, даже менден дагы жакшы карап атышат. Жакшы деңгээлде чыгып атат. Эми азыр агротехнологиялар көбөйүп атат да. Мына жерлерди көрсөтө берели. Бул эми ежевиканы көрсөтө бергенден тажабайбыз, анткени деген караңыздар. Мына жерде ширеңкебиз жок болуп калды кайра. Аябай чоң. Ширеңке бар экен балдар иштеп кетти. Мынакей караңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр. Климат жакты деген ушул Саз айылына. Мына почти ширеңке менен бирдей эле болуп атпайбы? Караңыздарчы. Мекем оларда. Мынакей уже бышып. Бул жерден эле бир алаканга канча. Бул абдан чоң болот экен, анан банкага тергенде да бат эле толуп калат экен да. Бир эле о жерге туруп эле банкасын толтуруп алып туруп кете берет да. Мен эмени сурагым келип атат. Талгат, биринчи түшүмүн кайсы числодо терип баштадыңар? Анан массага качан кирди? Эң важный нерсе бул, анткени деген бул все-таки кичине эртерээк бергенде жакшы баа болуп турат да. Туура. Биздики быйыл 2025-жылы биринчи түшүм 13-14 быша баштады, кызарып акырын. Мондоп кызарып баштайт экен башында. Кайсы число? 15-июньда. Июнь, 15-июнь. 15-июньда. Биз 9-июньда бирок биринчи, экинчи мөмөлөрдү жедик. Биринчи, мында биринсирин. Андан кийин уже кичине банкага бир 10 чакты банка бардык 2,5 гектарды кыдырып келип, 15-16 июнь тердик. 20-июньдан баштап уже биз 100 ящик, 150 ящиктен терип баштадык. Массага кирдик десеңер жарашат. Массага кирдик деп. 20-июньда. Эрте бошот экен да, карабайсыңар. Лохнес ошол эле Лохнес сорту 20-июнь массага кирип атат. Анан бир бул жактын климаты ошо эмнеден кетти билбейбиз. Нижний зонада башталып элек да, биздин досторубуз да бар да, ошо биз баарыбыз мамиле кылып турабыз, ошо ежевика иштеткендер менен таанышып калдым да. Аларда терим башталып элек да, биздики уже массага кирип калды да. Бул верхний зона ушундай болобу деп ойлоп атам да. Мен дагы кичинекей бир бала чагым өтүп калган да ушул айылда. Саз айылы, октябрдечи, мурунчу. Анан бул жерде түнкүсүн, урматтуу көрүүчүлөр, салкын да, суук ушуйсуң кээ бирде. Анан күндүз ысык эле. Журкан жаалып жатат кечине. Негизи ушул мөмөгө, жалпы эле ежевиканы деле албасак, башка мөмөлөргө бул аябай сонун перепад температурасы. Анткени ысыкта бул деген бышат экен, сахарына толот. Түндө ошол салкында өзүнүн керектүү нерсени менен толуктап, ошондой перепад болуп атып, дамын да чыгарат экен, сапатын да жакшыртат экен. Кыскасы, биякта ушундай да климаты. Кичине өйдөрөөк келгенде биякта Төшбулак деген айыл бар, мурунку Белогорка. Бияктан салкыныраак. Бияктан да салкын. Бир топ эле салкын. Бул уш жер Саз айылы жарашыптыр да. Кайра айтып берели. Эмне жылы буйруса көрөбүз. Быйыл ошо Белогоркадагы тааныш досторубуз дагы алып отургузду, ошо Лохнес сорту Төшбулакка отургузду. Ал жак суугураак келет эмеспи? Үшүп кетпейби деп коркуп аттык. Анан бирок эми рисковать этип, пилотный проект кылып, кичине 10 соттук отургузуп койдук. Быйыл отургузулду. Менден ушул жерден көчөт алып кетти. Көктөдүбү, жакшы эле өсүп атабы? Жакшы көктөп, көтөрүлгөнү, өскөнү жакшы эле. Биздегидей эле өсүп атат. Демек, былтыр акыркы түшүмдөрүн кайсы убакта тердиңер? Эми 15-июньда баштап турсуңар. Азыр деле уже июлдун канчасы болуп калды? Былтыр бирок биздики эми 3-4 терим менен эле бүтүп калган болчу да, бат эле. Былтыр аз эле болчу да мөмөсү. Бүгүнкү күндө биз 1,5 гектар жерден ушу Лохнестен 4 тонна 150 килограмм өткөрүптүрмүн. Сиздер келет деп атайын эсептеп койдум ошо. Жалпы каякта, жалпы 4 гектар эмеден 2,5 гектарданбы? Лохнестин өзүнөн 2,5 болуп атат ошондо. Жок, 1,5 гектар. 1,5 гектардан 4 тонна 150. Канча күндө өтөлдү ошол? Бул ошо эми 15-июньдан баштап бүгүнкү күнгө чейин. Мынакей, жакшы. Силер келет деп. Бул башында сыр болбосо, башында канчадан сатылат ушул? Бул эми баасы чуркап турат, урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыр айткан баа болот деп. Фиксированный баа эмес, эми бул ар ким ар кандай сатылат, анан орточо бир баасы чыгат да. Биз мурун 230 деп орточо баа чыгарганбыз. Ошол баа айтсак жарашабы, ошондой баа десек? 230 сом деп айтсак жарашат экен, даже андан ашып кетчү экен. Анткени биздики түшүм эрте киргендигине байланыштуу биз 350 сомдон сатып баштадык. Биздин айылда приемный пункттар бар. 350 сомдон сатып баштадык. Бир 3-4 теримден кийин 330 сомго түштү, бирок 330 аябай кармап берди да көп убакытка чейин. Бүгүнкү күндө, кече күнү 260 сомдон өткөрдүк.
Жакшы акыркы экен да. мөмөлөр. Орточо баасына да келе элек экенсиң. Бир эме экен байке ошо могу качествону карашат экен экспорттерлорчу. Мынакей. Жана клеш басып, жана кызарып кеткендер болсо арзаныраак алабыз деп сразу эле айтат экен. Бияк сеники аябай жакшы. Биздики мындай капкара болуп, кызылдар көрүнбөйт экен да. кызылдар көп жок экен. Ошого 10 сом, 20 сом кошуп берип атабыз деп өздөрү деле айтып атышат. Сапаттуу. Сапатты жакшы кылып алып келип берсеңер. Бергер менен астына чейин түшүрүп берип койчу камераны. Биз көрүүчүлөргө айтышыбыз керек да, мынакей. Эмнеге шпалера коюлат? Шпалера боюнча кеп кылабыз дагы азыр. Анткени бул деген бул өсүмдүк малинага салыштырмалуу өзү оор келет дагы, андан тышкары мына жерге чейин бере берет да, малинанын үстүнөн берип коет. Бул монтип салаңдап жерге чейин бере берет. Ошондуктан ошо шпалералар, зымдар коюлат да. Караңыздар. Бул түү жагы көбүрөөк экен да. Капкара дорожкадай болуп эле көрүнөт экен да, мына сонун болуп. Бирден алып сүйлөшүп кетип эле осуйт жеп кете берейин, Бул аябай таттуу экен. Могу таттуулугун эмнеге айтып келатабыз? Лахнес сортун. Анткени бул биз бар потребительбиз да. Муну жей берген сайын өтө берет да. Элдерге жага берген сайын жей берет да. Албетте муну Россияда көп жешет, анткени мунун пайдалуулугу аябай чоң экен. Муну мен канчалык тарткан сайын бул ежевика тууралуу мен өзүмдө көп маалымат чогултуп, өзүмө ушул культура аябай жагып келатат да. Барган сайын мынакей элдин ийгилигине жетип атканы бир чети болуп атат. Бир чети мунун даарылык касиети аябай күчтүү экен. Жада калса ушу жалбырак. Бир жума мурун биз видеоңорду Кубаныч чабанкына бардык. Тартсак коноктор келип калды Ташкенттен. Жалбырагын бизге бергиле дейт да. Жалбырагы даарылык касиети бар экен. Муну переработка кылып туруп фармацевтический эме чыгарат экен. Чат GTP Google'га жазсам, чыныгы момундай тизме чыкты да. Пайдалуу жактары өтө эле көп экен да. Ишенбесеңер өзүңөр да жазып, ежевиканын жалбырагы канчалык пайдалуу деп жазып көрсөңөр, ежевиканын өзү мөмөсүнүн өзү канчалык пайдалуу экен деп интернетке жазып көргүлө дагы бизге ишенбесеңер. Ошондо далилденет да, канчалык пайда экен. Бул жанагы омоложивающий эффекти бар экен, жүрөккө жакшы экен, канга жакшы экен. Ички органдарга жакшы экен. Негизи мен мындай барган сайын айтып атам да. Жада калса кичине мындай огородко бир эксперимент катары өстүрүп көргүлө. Лохнес сорту жаңылбаңыздар. Берки сорттор өстүрүп калса аларды жеңери келбей калат. Эми ар ким ар кандай вкус и цвет деп коет го. Кычкылы бар, бирок мына Лохнес сорту таттуу, жегиңиле келе берет да. Кичинекей бала чактагына жедирсеңер бир чети таттуу сонун мөмө, жанагы чипсы жанагындай зыян нерсени жедиргенден көрөк, ушундай огородко ушундай өстүрүп берсеңиздер пайдалуу да. Эми биз бул даарылык касиети боюнча бир дагы чыгарылыштар жасайбыз. Биз Талгат мырза менен дагы кеп уланта берели. Бунун ушу даамдуулугу кандай жер семиткичтер берилди, канчалык экологически таза деп айтсак жарашат. Биз бул экологически бул абдан таза азыркы бүгүнкү күндө. Анткени биринчи жылы эме көп деле витамин бербей эле кой деп биз да Кубанычбек менен сүйлөшкөнбүз, башка агрономдор менен сүйлөшкөнбүз да. Өзүнүн жердин күчү, энергия жетет деп айткан болчу да. Бүгүнкү күндө биз бул жерге 1 килограмм, 1,5 килограммдан грох биогумус чачып койгон болчук түбүнөчү. Кадимки деле жанагы калифорнийскийден чыккан топурак. Аны сатып алып ошондон чачтык ар биринин түбүндө. И быйыл болсо витаминдерден ошо эме грохус анан жана 20-20 дегенен листовой подкормка чачтык. Шадор. Бир жолу чачтык. Башка эчтеке берген жокпуз мынакей. Көрүп аткандай бүт бардыгы эле ушундай түшүм бере берет экен да байке. Бул түшүмдүүлүгү аябай чоң болот экен да. Ооба. И даамдуулугу дагы жакшы болот экен. Кээ бирлер айтат ошо селитра жанагындай туура эмес дарылап койсо бул эзилип кетет, транспортировкага жакшы болбой калат деп. Бул агротехнологияны туура сакташ керек да. Агрономдор негизи керек экен бул. Биз эми урматтуу көрүүчүлөр, мен белгилеп кетейин, бизде Кубан аба бар. Биз эң биринчилерден болуп ошо ежевика өстүргөн дыйканды тартканбыз. Мына ошо дыйкан үлгү катары силер да эме алып атпасыңар, кеңеш алып атпасыңар. Кеңеш алып агрономдон бир чети агрономдун болгону жакшы, бир чети ушундай бир 10 жылдык тажрыйбасы бар дыйканда, Кубан 10 жылдык тажрыйбасы бар дыйкан менен кеңешип иштесеңер, мынакей ушундай ийгиликтерге жетесиңер. Бардык шарттарды туура колдонуш керек экен да. Убагында сугарып, убагында обрезка кылып, убагында если ооруп жаткандар болсо, кандайдыр бир вредительдер келген болсо, туура дарылаш керек экен да. Эгер кичине кечигип калсаң, бул
качестводан минус болуп кала берет экен да. Ошон үчүн негизи жакшы агрономдор менен, жакшы билгендер менен, тажрыйбалуу адам менен бир башында кеңеш туруш керек. Мынакей сага тажрыйбалуу, мынакей биз ийгиликке жетип атат. Мынакей уже 2 жыл, 3 жыл болуп кетти иштеп атканына. Кайрылып, көчөт менен кайрылып, кеңештер менен кайрылса болобу сага? Ооба, болот. Биз сразу эле эме мөмөлө эмес, башка жактарынан дагы эме бюджетибизди көбөйтсөк болобу, прибыль акча тапсак болобу деп ойлонуп отуруп, былтыр ушу көчөт жасап көрдүк. Анан көп эле эме достор, айылдаштар ежевика жакшы болбойт, эч ким албайт деп коркутушкан болчу да. Мен коркпой эле 20 миңден ашык көчөт жасагам, бирок тазасы 20 миң штук чыкты. Аны оңой эле сатып койдук да. Бир штугун 80 сомдон саттык былтыр. Быйыл дагы буюрса бир 50 миңге чейин көчөт жасайбыз деген эме ниеттери бар буюрса. Болсун. Эми ал клиенттер сөзсүз болот, анткени деген бул экспортерлор жылдан жылга көбөйүп атпайбы? Экспорт кылган балдар бар, башка кошуна мамлекеттер бул культурага кызыккандар бар. Ошондуктан аякта сапаты башка болот. Биздики сапаты башка экен да. Ооба. Анан биздин бул ежевиканы местный рынок көп жебейт экен да. Кыргызстан көп албайт экен. Основной ошо Россия менен Казакстанга алышат экен да көбү. Бизде эми мындай болуп калды да, биз мындай ягодный культураларды аз жейбиз да. Эмнегедир культура ушундай болуп калган да. Менталитет, маданият деп койсо болот. Биз ушундай ягодныйга кызыкпайбыз. Бирок биз жеш керекпиз, анткени деген бул жерде пайдалуу нерселер көп да. Өзүбүздүн ден соолугубузду чындай эле десек, бир гана эт, камыр эмес, мынакей ушундай мөмөлөрдө жешибиз керек. Караңыздар кандай чоң экен. Көчөт отургузам дегендерге байке уруксат болсо мотивационный айтып кетсем деп ойлогом да. Ошо көбү сурашат экен, кайсы жылы мөмө алып баштайбыз, кандай болот, экинчи жылы мөмө береби же үчүнчү жылы береби депчи. Ошо дыйкандарга айтат элем, мына могу бүгүнкү күндө экинчи жылдык көчөттөр мынакей ушундай мөмө алсаң болот экен да. Экинчи жылы эле мына кандай бул негизи билбейм эми, кийин күчүнө киргенде мындан да көп береби деп ойлоп атам да байке бул. Бул экинчи жылы күчкө киргени дейт да, анан үчүнчү жылы эмдиги жылы эми уруксат болсо келип тартып кетели дагы. Кудай буйруса эмдиги жылы дагы тартып кетсеңиздер болот. Биз дагы ошо кандайдыр кичине болсо дагы биздин жаш балдарга, байкелерибизге, дыйкандарга ошо мотивация берип кетели. Ооба. Ежевика иштегенде топ 5 кыйынчылык деп койсок, кайсы эң чоң кыйынчылыгы ежевикада эмне экен? Мисалы үчүн башка культура менен салыштырганда же башка өсүмдүк менен салыштырганда. Эң биринчи кыйынчылык бул шпалера экен. Биринчи жылы ошо шпалерадан кичине кыйналдык. Андан кийин мындай кыйынчылыктай деле болгон жок да. Кайсы иштетип аткан культураңды жакшы көрсөң, сүйүп иштесең мындай чарчабайт деле экенсиң да. Эртең менен келебиз. Кечке чейин өзүбүздүн мурдакы госслужбада жүргөндөй эле мамлекеттик кызматта ошо поляда эле жүрөбүз да. Бир күн байлайбыз, чөбүн жулабыз. Өзүңөрдүн балаңардай эле карап атасың. Балабыздай эле. Экинчи кыйынчылык байке эме экен. Эми ал кыйынчылык эмес, мындай переживать этип көп ойлонгон нерсе ошо таза мөмө бышырайын депчи. Жана вредительдердин клештерге, жанагындай аленка, трипс дегендерге жедирбей, туура алдын ала ойлонуп, ошолга көбүнчө мен эң биринчи кыйынчылык сарсанаа болгон ушул болчу да. Бирок аны оңой эле жеңип койдуң. Оңой эле жеңип койдук. Анткени жана тажрыйбалуу дыйкандардын кеңеши бар. Туура. Биз ушул боюнча аябай көп переживать этип, көп ойлондук да. Мөмө тербей калсак эмне болот деп ойлонуп, бүгүнкү күндө буюрса мынакей. Переживаниялар көңүл ток. Көңүл ток, аябай жеңилдеп мындай бир нагрузканы, бир жүктү аркабыздан алып койгондой. Сонун. Анан элдин дагы бир сарсанасы бар. Көп болуп кетсе, бул ежевика Кыргызстандын баары өстүрбөйт албетте. Бирок көп болуп кетсе, сбыт маселеси проблема болушу мүмкүн. Сенин өзүңдүн жеке ой пикириң кандай? Менин негизи оюм баардык эле дыйкандар алып кетип, баардык эле сразу бышырып, багып кете албайт экен да, ортодон тыштап салгандар болот экен. Бул негизи Талгат мырза сөзүң аралжы. Негизи дүйнөлүк статистика боюнча канча бизнестер башталат, ошонун бир 70-80% эми жаңылыш мүмкүн, бирок көбүнчөсү иштей албай калат экен да. Иштей албай калат экен. Бул бир тандалган кишилер иштеп кетет экен. Бирок ошол тандалып иштеткен эң башкы секрети бул сүйүп, жакшы көрүп иштеген кишилер экен да. Өзүңөр сүйүп, жакшы көрүп иштеген. Биз ошо корккон жокпуз да, бүгүнкү күндө көбөйүп кетсе кандай болот, мөмөсү өтпөй калабы деп ал жөндө
такыр ойлонгон жокпуз. Көчөттү алып атканда дагы, бүгүнкү күндө дагы биз менин максатым жакшы мөмө өндүрүп чыгып, ушу 5 гектар жеримде жакшы карасам деген эле биринчи максатым бар. Тигини болсо Кудай буйруса, проблема болгон жок, бүгүнкү күндө өтүп атат. Экспорт боюнча азыр кайсы мамлекетке кетип атат? Биздики основной Россияга кетип атат. Россия, анан Казакстанга азыраак кетет экен, кичине. Казакстанга кетип атат. Спрос кандай, жакшы элеби? Мындай экспортерлор келип чалып сурап атат. Бул жактан азыр көрөсүздөр, ящиктерди өздөрү чытап кетишет экен. 4 банка кылып саласыңар, 3 банка кылып саласыңар деп өздөрү чытап кетет экен дагы. Экспортерлор азыр өзүлөрүнүн ящиктерин тыштап, мөмөнүн сапатын карап, жактырып, анан эметип атат, Мынакей. Бүгүнкү күндө да мынакей Россияга кетип атат. Мондай ящиктер экен. Буларга 4 банка салабыз. Бул жана 2,5 килограммдыктар ба? 2,5 килограммдыктар экен. Азыр тиги жактан салынып аткандарды да көрсөтөбүз. Өздөрү алып келип чытап кетишет ящиктерди. Биз болсо кечинде толтуруп апарып беребиз. Буну кече тыштаган, кечке силер толтуруп чытап кетебиз. Кече күнү эң негизи биз эме кылып алдык да, күнүгө түшүм болгондой кылып, бул 12 картада бардыгычы 12 картаны бөлүп алдык. Биз каждый день экспортерлорго 800 кг, 700 кг чыгарып берип атабыз. 800 кг, жакшы. Күнүнө. Ежевиканын өзүн, Лахнестин өзүн. Кече күнү рекорд койдук. Бир күндө аябай в основной массада кирип калыптырбыз. Ошо 1 тонна 23 кг бир күндө тердик. Бир күндө 1 тонна терсе болот. Жанагы буга чейин мисалы 3 тонна терсек, кечеки күнү бир күндө эле 1 тонна терсе алдык. Ошондо 1,5 гектардан рекорд турса болот экен да, 1 тонна терсе болот экен да. Даже андан көп терсе болот. Биз 3кө бөлүп алганда бул ошондо болот атат. Бирге ошол эле 1,5 гектарды 3кө бөлүп алып. 3кө бөлүп алып туруп. Азыр урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге дрон менен тартып жалпы ушу Саз айылын көрсөтөбүз. Анан канчалык жалпы бул аянтын көрсөтүп берели. Мындай эме менен чийип берем, графика менен кайсы жерде Лахтей да сорту бар, азыр ошол жакта да көрсөтөбүз. Малинасын да көрсөтөбүз, тиги дагы 1 гектар жер бар дедиңер, ошону да көрсөтөбүз. Ал жакта көрсөткөнсө болот. Көчөттү отургузарда кайсы культура болбосун туура планировать этиш керек экен да, полянычы. Биз бүгүнкү күндө ушу 5 гектардын 4 гектар бул получается. 4 гектардын ортосунан 5 метр жол калтырганбыз машина кирип чыкканда. И капельный лентабыздын магистралын чытап койгонбуз, бул жака казып көмүп койгонбуз да. Жердин астында? Жердин астында магистралды көрсөңүздөр болот. Анан бул картага бөлүп алдык да. Бул 4 гектарды 20 карта кылып бөлдүк. 50 метр, бардыгы 50 метр сайын, 50 метрден кийин адам басып өткөнү элге удобный болсун деп аралыгын 2 метрден кылып койдук. Бүгүнкү күндө бул абдан туура экен. Мен эч жаңылбаптырмын, абдан сүйүнүп атам да. Биз эми узун полябызга 5 гектардын баарына навес салып отура албайт экенсиң да. Машинаны ортого токтотуп коебуз. Адамдар терип келип, ушул жерге бере берет. Сразу эле спринтерге жүктөп кетип атабыз. Могу как раз ачылган жолдор менен чыгып терип кете берет. Өздөрү эле алып келет. Бир картаны бүткөндөн кийин карта машинаны жылдырып коюп атабыз. Демек биз азыр ушул аралыктар боюнча кеп кылып баштадык, урматтуу көрүүчүлөр. Талгат, ушул ежевикадан ортосу канча аралык болуп калды? Анан берки жакындыгы канча болуп калды? Биздики бул жерде эме 2 ежевиканын ортосу 1,5 метр. Биягы узуну? Жок. 2 көчөттүн аралыгы. 2 көчөттүн аралыгы. 1,5 метр. 1,5 метр. Жолдун аралыгы жол 2 метр кылганбыз. Рядтын ортосу 2 метр. Рядтын ортосу 2 метр. Кыска эмеспи? Кээ бирлер андан да кыска. Кээ бирлер эме кылышат экен. Көчөттүн аралыгын 2 метр, жолдун аралыгын 3 метр, 2,5 метр кылат экен да. Мен ошо 2 метр кылып отургузганбыз. Анткени менин өзүмдүн техникам бар, тракторум кичинекей. Ушул жака батат. Ушул аралык мага мындай жетиштүү болуп турат бүгүнкү күндө. Трактор кирип атат, Трактор кирип атат. Свободно эле, бутактарын сындырып мындырбай эле жетип атат 2 метр. Биз жакыныраак кылганыбыздын да бир себеби көбүрөөк мөмө, 1 гектар жерден көбүрөөк түшүм, көбүрөөк көчөт батырайын деген максат. Аралыктар көп кылып койсо азыраак болуп калат. Бул анткени бул биринчи жылы бере берет экен да, бул жактан көрсөткөндөчү витамин эмелер бербей элечи, азыктарды көп талап кылбайт экен да. Кийин болсо бул 2 метрди толтуруш үчүн бир ежевикадан 6 штук, 7 штук калтырыш керек болот экен да, ствол. Мен болсо бул ар бириден 1-2 эле калтырайын деп атам, 3-төн. Ошондо мөмөлөрүм чоң-чоң болуп, дагы
мындан да жакшы ийгиликтерге жетебизби деген ой болуп атат. Караңыздар, Пери кел. Бул рядка кирдик, жана бул рядтан чыккан жокпуз, э? Жок. Башка болчу. Башка. Карагылачы могу жакты. Мына жерде карагыла. Анан бирден бир ушу жакыныраак отургузгандын плюсу өзүнүн өзү көлөккө болуп, солнечный ожог албайт экен да. Өзүңүздөр көрсөңөр болот, негизи көп жерлерде солнечный ожог алып кетет экен, болуп калат экен да. Бул солнечный ожог да көп болбойт экен, Лохнесс сорту. Биякта өзү погода салкын болуп атса, жакшы экен да. Погода да өзү салкын да. Биз монтип басып кете берели, бери арткабыздан мындай могу эмелерди, мөмөлөрдү биягындагы көрсөтүп кете бер. Биз монун ичине кире береличи биз. Алыс кетип калбайлы, микрофон өчүп калат. Мынакей, бери. Ой, чын эле жүзүм экен бул. Бул бир төптөн. Бул жерде жүрбөйбү, бул жерде. Мындай болот экен да, бул. Булар өткөндө терилбей калып кетсе керек да. Убагында териш керек. Убагында тер, булар көрүнүспөйбү, үстүнөн көбүнчө терип кетет дагы. Астындагылар калып кетет экен да. Бул өткөнкү теримден калып калгандар, булар курап калгандар да. Карагылчы. Бул эми ушул эле жер экен да, кичинекей жер. Ушул жерде. Убагында терип, таза тердириш керек экен да рабочиларды. Азыр канча бүгүнкү күнү канча рабочий болот, канча жумушчу иштетип атасың Талгат? Күнүнө 30 кишиге чейин иштетип атабыз. Терип атышат 30 кишиге чейин. Алардын арасында бар ящикке салганы, жазганы өзүнчө ташыгандары. Так 20-25 киши күнүнө терип атат. 20-25 кишиге жумуш берип атат Талгат мырза. Караңыздар. Мурун мамлекеттик кызматкер болчу. Азыр ушундай өзүнүн ишин ачып 4-5 гектар жер иштетип, бүгүнкү күнү 20-30 кишиге жумуш берип, ушундай чоң ишкер болуп, чоңоюп келатат. Аябай жакшы көрүнүш. Биз да сүйүнүп атабыз. Караңыздар. Момундай түшүмгө жетип. Ошондо эгер сыр болбосо, эгер жакта аябай. Биз жанагы Англия менен салыштыра беребиз да, Талгат мырза. Көп айтабыз. Ушундай башка четке мамлекетке кеткен ордуна ушу Кыргызстан иштегиле деп чакырабыз да биз эми. Эми албетте ар бир өзүнүн иши, өзүнүн тандоосу. Англияда айтышат да, биз момча таптык деп. Бир рабочий бир күндө терип, жакшы терип койсо, бир канча таап койчу да, эми сыр болбосо. Бир рабочий кече күнү 3,5 миң сом тапты. Эң алдыңкы жакшы тергендер 3,5 миң. Негизи 2 миң сомдон кем таппайт экен. 2,5 миң орточо деп коебуз. Орточо 2,5 миң, 2200 сом таап кетет экен жакшы тергендер. 1,5 ай массага кирген учур болот. Анан ылдый зоналар дагы массага кирип баштайт, очередтеп кирип баштайт экенсиңер да. Туура. Ошондо деген бир жай менен болбосо дагы бир 2,5 ай ошондой акча тапса болот экен да. Анткени ушул ежевика тергенин деле бир оорчулугун деле көргөн жокпу. Жеңил экен да. Бул малина каран, биз мурун дагы малина, клубника көп иштетип келгенбиз да бала чагыбызда. Малинаны толтуруш кыйыныраак, анан тикенектери саят, аралаганда да кыйын. Бул жерде жаш балдар деле терип жүрөсү болот экен. Мынакей көрүнүп турат экен, өздөрү эле капкара болуп эле көрүнүп эле. Бир жерге туруп алып туруп эле ящигин толтуруп алып туруп банкага терип, биз бөлөк жакта чакаларга да теришет экен. Биз эми мурун банкага көнүп, бүгүнкү күндө банкага тердирип атабыз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз айтып келип атпайбызбы? Чет мамлекеттен деле иштебей, бул жерден деле акча тапса болот экен да. Эми андан тышкары бир четтен келген кишилерге жатаканасын берип атсаңар керек, э? Тамак ашын берип атабыз. Анан жатакана үйгө бир контейнерге коюп алганбыз, жатканы. Аларга түшкүсүн беребиз, калгандарын өздөрү тамак жешет. Кандай жакшы. Жаткан жери бекер, 10 киши жатып иштеп атат. Жаткан жери бекер, тамак ашы бар. Андан кийин бул жакта айылдагы ылдый жакта айылдагы балдар келип иштеп кетет. Мынакей жайында каникулда иштеп кетсе болот да. Биз акырын баса берели. Ушинтип кыдырып көрсөткөнү аябай жакшы да. Мындай болуп калат да кээ бирде биз бир жерди тандап туруп көрсөтүп коюшат, биз мынакей жалпы эле көрсөтүп көрө берели. Бул жерден ушу 1,5 гектардын каалаган жерибизге барып тартсак да ушундай көрүнүшкен да. Бул ежевика ушу негизи мындай жер тандабайт экен да. Бул баардык жагы жакшы болот экен. Бир жери жаман, жакшы деген болбойт экен да. Тегиз отоп, тегиз сугарсаң эле ушундай түшүм алса болот. Ото чөп менен кандай күрөшүп атасыздар? Ото чөп менен мен чөп көп чыга электе эле отоп салып атабыз. Былтыр 1 гектарды 12 адам отоп коюп атты. Кол менен отоп атасың, э? Капач менен, кол менен отоп. Мотоблок менен, трактор. Ортосун биринчи мотоблок менен салабыз, трактор менен. Алар трактор менен салып кеткенден кийин бир 15 киши салып коебуз, 1 гектарды отоп чыгып кетет. Мындай кыйынчылык жараткан жок. Кыйынчылык деле жараткан жок. Эме боюнча кеп кылбайлыбы? Тамчылатып сугаруу система экен.
ачылатып сугаруу системага аябай көп каражат кеткенби же бул кыйынчылыкка келет экенби же мындай чечип койсо болобу бат эле? Бул маселени негизи чечсе болот экен. Бул көп каражат кеткени менен ото чөп чыгарбайт экен дагы, өзүн өзү актап коет экен да. Бул ортосуна көп өзүңүздөр көргөндөй чөп көп чыга бербейт экен. Таза болот экен дагы. Ушул за счет этого анан кийин урожайность көбөйөт экен, мөмө көбүрөөк болуп, точечный болуп, сугарган жеңилдик болуп эле өзүн өзү негизи актап коет экен да. Жалпы беркинде арык менен кыйналып сугарып отурбай ушуну коюп алыш керек экен, Ушуну коюп алыш керек экен. Сен сунуштайсың. Бул жерде азыр жаңы эле тарткан жерде ежевика өлүп калган турбай, чөп көп чыгыптыр да. А так бул өйдө жактарын көрсөтүп койсоңор, таза экен да. Ото чөп көп чыга бербейт экен капельный системадан. Суу маселеси могу Саз айылында суу маселе деген көп эмес, Бизде суу бар биякта. Суу бизде жетиштүү. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Каалаган күнү бассейнибизди толтуруп алып, сугара беребиз. Андан бизге мындай кыйынчылык жараткан жок. Дрон учурабыз азыр. Ошону дрон менен да көрсөтүп коелу бассейнде. Ошол жактан деле бир кеп кылабыз азыр. Аякта малина да бар деп атат. Малина дагы бар, мапема сорту. Урматтуу көрүүчүлөр, видеону аягына чейин көрүңүздөр. Биз азыр сугаруу система жана бассейн турат. Андан тышкары мапема деген сорттуу малина отургузат. Ошону да көрсөтүп, ошондо эле кыскача бир маалымат берип кетели. Ушундай ортосунан жүргөн транспорт жүрө турган жолу бар экен. Азыр бияка биз келгенде уже чогултуп коюшуптур, урматтуу көрүүчүлөр. Ошондо силер азыр бияка канча киши иштеттиңер дедиңер? Терип атканда кандай результаттар болду? Бүгүнкү күнү киши кичине азыраак, 12 киши терип атат. 3 бала салып ташып атышат. Анан бул эмеси жакшы экен, жана айтып кеткендей жогоруда. Машинаны ушундай эле токтотуп коюп атабыз, навес салбай эле. Өздөрү терген адамдар банкалар менен алып келип эле бул жерге коюп бере берет. Коюп берет, балдар жазып алып эле сразу ящикке жүктөп кетирип атат да. Бүгүнкү күндө 400гө жакын ящик заказ алганбыз, ушу азыр толтуруп атышат балдар терип. Монтип ар бир картанын аралыгында чыгаканда ошол жерге токтотуп келсеңер, келип туруп эле терип таштай берет, иштей берет. Башында ойлонуп атканбыз, уже ар бир картага навес кылып саламбы, көлөкө саламбы депчи. Бүгүнкү күндө ошо башында эми мындай опыт жок болуп билбейт экенсиң да. Азыр оңой болуп калды. Машинаны эле токтотобуз, ящиктерди четине коюп алабыз дагы. Бул машиналарды каяка жөнөтөсүңөр? Бул машина бүгүн Россияга кетип атат. Бүгүн эле уже дароо эле Россияга кетип атат. Россияга кетип атат. Бул жерин көрсөтүп койсок. Мондай кел. Бер жерге алып келсең, мындай күн жактан кадрга жакшы түшөт да. 4 банка салып атабыз, бир ящикке. Ушундай кичинекей ящиктер экен. Урматтуу көрүүчүлөр, дыйкандар, ежевиканын сапаты аябай сонун экен да, караңыздар. Ежевика кичине кандай сапаты жакшы көрсөтүп да, аябай. Келе таразага салып көрсөтүп берели канча экенин. 12 грамм. 12 грамм. 10 грамм. Өйдө жакта чоңдор бар болчу, алып көрсөк болмойт. Эң чоңу биздики 15 грамм чыкты да, максимум. 15 грамм, 12 грамм экен да орточо баасы. Орточо 10-12. Мынакей 10 грамм, мынакей кете берет экенсиң да, 9 грамм. Кете берет. 28 грамм. Анан бунун даамы өзү 100 граммга жеткизели да. кичинерээк болду. Опа. Чоңураган мынакей. 100 грамм мынакей. Монча тооле ежевика, бир алаканга бата турган ежевика 100 грамм болуп атат. 11 штук 102 грамм чыгыптыр. Бул ошо ежевикалар мындай орточо ежевикалар экен, кичинекей ежевикалар. Жакта терип жүргөндө, карап жүргөндө мындан да чоң болот. Чоңдору болуп калат экен. Бунун берки малинага өзгөчөлүгүн айтып кеткенбиз, аз дагы кайталап кетели. Бул өзү аябай салмактуу болот. Андан тышкары ичи малинанын ичи бош болот. Бош болот экен. Бош болот, жумшак болот, назик болот да. Бул баары бир кандай болбосо дагы мындай салмактуу, оор, анан мындай транспортабелдий деп коет го.
транспортко Лохнесс сорту чыдайт жакшы. Бул малинага караганда ежевика өзү мындай бодрый болот экен да, мындай терисең дагы, ящикке салсаң дагы мындай удовольствие алып салып бат-баттан толтура берет экенсиң. Эми мен дагы бир нерсени белгилей кетейин. Урматтуу AgriLife YouTube каналынын көрүүчүлөрү, биз эми азыр ушундай болуп калдык, ежевиканы көп тартып калдык. Малина деле сонун культура, малина деле сонун аябай өсүмдүк, аны деле көп жейт. Ошондуктан эми биз чакырбайбыз. Жалаң ежевика өтүп кеткиле депчи. Сөзсүз түрдө малинаны да өстүргүлө, малинанын өзүнүн сүйүүчүлөрү бар. Кулпунайды да өстүргүлө. Бир жериңер болсо 3-кө 4-кө эле болуп ошондой өстүргөнгө деп сунуштайбыз да. Анткени деген бир эле бир басым жасай берсек, баары бир бул деген бир убакта бир бышат дагы, ошо менен токтойт жумуш. Анан кийинки культурага өтүп кетесиң, ушинтип бир тең салмакта туура караганыңызда туура болот. Биз да ошондой кылган болчук да. 5 гектарды ушу 2ге бөлүп, 2,5 гектарына ежевика кылып, 2,5 гектарына малина кылган болчук да. Малинанын баасы түшүп кетсе, ежевикадан кымбатыраак болот деп, мисалы, ушундай расчет алгам биринчи. Если ежевиканыкы түшүп кетсе, малинаныкы жогору болуп калабы деп. Анан бул ежевика биринчи түшүмгө кирип баштайт экен, масса. Малина массага киргенче ежевиканын массасы азайып калат экен дагы. Биз өйдө жакка чыгып кетет экенбиз да ошондо. Малина менен күзгө чейин. Бул баланс сактап, туура күчтү жумшап, ошондой иштеш керек экен да. Мына караңыздар, ежевика күндүн нурунда кандай көрүнөт, жакшы эле көрүнөт абы. Кетип баратып эле кыйбайт экенсиң, баары тартып алалы депчи. Бул ушу жерден ушу карта бүтөт экен, мындан ары лактай башталат. Лактайды көрсөтөбүз. Кел мына жакыныраак көрсөт кой. Канчалык кызыл, кара болуп, мындай бир өзүнчө бир сонун сүрөт болуп калат экен да. Бул Лохнесс сорту аябай түшүмдүү экен да, ошол даамы жакшы экен. Мына бул жакта кече мурда күнү эле терип кеткенбиз. 1,5 күндөн кийин эле негизи кызарып болуп, теригени болуп калат экен да. 2 күн коюп терсең капкара болуп, өзүнүн күчүнө кирип, качествосы, товарный вид эле сонун болот экен да. Бул ортодо ошондо канча аралык менен терип атасыңар? 2 күндө бир 2 күндө бирби? Бүгүн теребиз, 2 күн коюп, 3-күнү кайра теребиз. Самый экен да. Бул тияк терип бүткүчө эле бияк эле бушуп калат экен да кайра эле. Кече күнү ортодо 2 картаны тергенбиз, эми эртең ылдыйкы 2 картабыз терсек кайра башына чыгып калат экенбиз. Неге жетишип атасыңарбы терип атканга? Бир 20-30 киши. 20-30 киши жетишет экен. Жетишип атасыңар. Өтө көп алып келсек, товарный вид бузулуп калат экен, кээ бирлер туура эмес терип салат экен, чала терип кетет экен, контролдоп туруш керек экен. Контролдоп туруш керек. Пока өзүң эле контролдоп атасың, Пока өзүм эле контролдоп атабыз, өз дагы бир бала бар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Лохнесстен тартып бүттүк. Лохнесстин бер жагы эле бир 3-4 карта окшойт биякта, 4 карта. 4 карта Лахтай деген көрсөтүп коелу деп чечтик. Лахтай өстүрүп аткандар жаман көрбөңүздөр, эми биз болгондой көрсөтөбүз. Биякта кичине түшүмү азыраак экен да. Эми жакшы жерлери мына ушундай жерлер экен да. Караңыздар, мөмөсүн караңыздар. Бирок каралганы ошол эле, суарылганы ошол эле, жери ошол эле, климат ошол эле. Мынакей, ар жагы Лахтай, Лохнесс, биягы Лахтай. Бардыгы бирдей суарылат, бирдей отолот, бирдей витамин берилет, бирок бунун түшүмү же болбосо эмеден деп ойлоп атам да, түшүмү эмнеге 2-жыл азыраак болот десе, бул 3-жылдан баштап күчүнө кирип баштайт деп айтып атышат да. Балким эмдиги жылы дагы Кудай буйрса силерди чакырып дагы элдерге көрсөтүп көрөлү, балким мындан жакшыраак көрүнөт. Лахтайды жамандабай эле болду. Лахтай дегенин бул деле өзүнүн деле бир аудиториясы бар да. Бунун бир аз жеп көрөйчү мен азыр. Эмеси мөмөсү капкара болот экен. Анан эзилбейт экен да. Биз өткөндө бул картабыз терилбей, плюсу бар экен да. Плюсу 5 күн калып кеткен болчу. 6-күнү терсек дагы мындай эзилбейт экен. Капкаты болуп тура берет экен да. Ошонусу мага жакты. Жок, бул Лахтай, бул Лахтай. Бышса, бул аябай бышса, жакшы бышса. Өтө кычкыл эмес экен бул. Аз жеп көрөт? Кисло-сладкий экен да бул. Кисло-сладкий. То есть кислый дегени бар, анан кисло-сладкий деген бар. Таттуу кычкыл да. Могу мисалы аз жакшы эле да, мындай кисло-сладкий болот эми. Кисло-сладкий болуп турат азыр. Муну деле жесе болот. Бирок муну белки Лохнесске караганда көп жей албайт экенсиң. Бир бул шакты аябай көп берет экен да. Бутактары көп берет. Эмдиги жылы ойлоп атам, түшүм абдан жакшы болобу деп. Кел бияка бир келип көрсөтүп калчу. Өсүп атканы. Бул эмне стресс болуп атабы, могу саргайган жерлери. Муну кечке туруп калдым да. Стресс болуптур,
мындай бир камерамен өтүп коелу. Жалпы. Бунун ошондо плюсу жакшы кара болуп берет. Транспортабельный экен. Транспортабельный. Эгер алыс жака жиберем десеңиздер, бул сорту деле өстүрсө болот да. Муну деле бир өзүнүн бир Лактайды деле өстүрсө болот экен. Аке жана баш жагында кичине мөмөсү азыраак туруп калып турбуз. Мына бул жактарды деле көрсөтүп койсоңуз. Бул лактай сорту деле мына жүзүмдөй берип аткан жер экен. Мына түп жагында чоң мөмөлөр. Ушуларды жейли да. Жеп көрсөңүз. Ушулар таттуу болуш керек. Таттуу. Бунун деле өзүнүн качестволору аябай жакшы экен. Мага жакты бул деле. Бул өтө бушуп кетсе, бул деле кычкыл болуп калат экен да. Кычкыл болбой калат экен. Анан эзилбейт экен да мындай. Бир күн кишилер заказ аз болуп калса, эртеси күнкү коркпой эле калтырып кое берсең болот экен. Бунун биринчи түшүмү канчадан башталды? Кайсы числодон? 10 күн кечирээк болот экен. Июндун бир 26-27 терип баштадык. Бул Саз айылы. Бул Саз айылы, Сокулук району. Биздики ошо верхний зона деп айтылат да, мынакей могул жерлерде. Караңыз. Муну деле жей берсе болот экен, мен деле жеп атпайм ба? Биз жей турган болсок, потребитель жейт да муну деле. Кээ бир кычкыл жакшы өтүп калар. Куртту деле жакшы өсөт го, кычкыл жеп алган. Ар бир мөмөбүздү биз өзүбүз да жеп көрөбүз. Үйгө ала барам балдарга. Жакшы эле качествода өсүп атабы, даамы жакшы эле болуп атабы деп мындай экологически чистый продукт. Жакында Кудай буйрса ушул 5-6-7 сортту алып барып, шаарды кыдырып элдерге жедиребиз да. Дегустация деп коет. Дегустация кылып ба? Осы дегизебиз. Ошол чыгарылышта болот буйрса көрүүчүлөр катталыңыздар. Биздин каналда ушул ежевика боюнча аябай көп кызыктуу маалымат болот. Биз негизи эле бүгүнкү күндө ежевика иштетип келатып, бир жылдан быйыл 2-нчи жылга кетип атат да. Бүгүнкү күндө деле ушу Агролайфты көрүп турабыз да, сиздин каналда кандай дыйкандар чыгып атат, кандай кылып отургузуп атат деп. Бул сиздики ошо мотивационный болуп атпайбы? Жем бөлөк Инстаграмда, бөлөк жакта, бөлөк соц тармактарда отургандан көрөк, YouTube каналыңызды ачып алып, машина заготовка кылып атканда көрүп отура беребиз. Кино көргөндө эле жакшы кандай. Ар бир чыгарылыштарыңарды көрүп турабыз да биз. Бизди кубандырат бул нерсе. Биз ошон үчүн иштеп келатабыз да. Ар бир мамлекеттин, ар бир өнүккөн мамлекеттин өзүнүн маалымат таратуу платформалары бар да. Бир эмес, бир көп платформалар бар. Биз эми жаңы өнүгүп келатабыз. Бизден үлгү алып иштеп аткан. Анткени бөлөктөрдү да көрүп алып, мен дагы ушундай кылып иштетсем, мындан жакшыраак карасам болобу деп ошого негизи эметет экенсиң да, максат болот экен да. Эл менен аралашып, билишип, сурашып турган абдан жакшы экен. Эми силерде мүмкүнчүлүк жок да барып ошол каражыгычка барып, силер YouTube деген азыр дайыма ошол жерде иштеп атып деле, поледе иштеп атып деле, мындай телефон көрүп атасыңар, ошондой мүмкүнчүлүк бар да. Ошол жерден эле маалымат ала коесуңар, баса коесуңар, кире коесуңар, керектүү маалыматты ала койсо болот да. Эми заман өнүккөн замат. Туура айтасыз, ошо биз дагы негизи барабыз деп эле совхоз Алатоону кыдырып көрөлү, жана Мыканга барып көрөлү, жер ежевика көп жактарга бара албай жүрөбүз. Бирок силердин каналдарыңар үчүн, Агролайф YouTube каналы үчүн биз көрүп, спокойно полябызда эле иштеп жатабыз бүгүнкү күндө. Мен рахмат айтам. Талгат мырза, ушундай ачык сөз айтып берип атканыңызга, анткени биз ошого эле умтулуп келатабыз да. Биз эми Агролайф укмуш бир жерде башка максатты көздөгөн жокпуз. Айыл чарбасы, дыйканчылык өнүксүн, миграция азайсын, анан жаштарды дыйканчылыкка кызыктыруу. Анан былтыр баштап атканда дагы бир максатым бар болчу, ошо мен дагы жакшы иштетип, буюрса жакшы мөмө алып, мен да ошо YouTube каналыңарга, Агролайфка катышып, видео тартылып койсомбу деген оюм бар болчу. Буюрса дагы бир максатыбызга жетип отурабыз. Жаштын тилегин берет дейт мынакей. Ошондой тилекке жетип отурат, максатына жетип отурат. Бирок мен мындан да артык айтып кетет элем. Ушул ежевикаңарды өнүктүрүп, мөмө дыйканчылыгыңарды өнүктүрүп, азыркы күнү, бүгүнкү күнү көп жаштар дыйканчылык десе бир кичине бир башка көз карашта, айтишник болом дейт, Англияга кетем дейт, Европага иштейм дейт. Эми ал бир өзүнүн тандоосу, албетте айтып келебиз. Бирок биздин потенциал күчтүү айыл чарбага. Ошондуктан жылда келип буюрса тартып туралы, керек болсо ай сайын келип тартып туралы, уруксат берсеңер. Уруксат беребиз. Анан бир нече жылдан кийин ошо жакын арада эле ушундай бир дыйканчылык монтолуп бир
куртой машинада Куртой машинамен. жиптерди тееп алып мындай костюм кийген. Дыйканчылык бул бир гана кетмен көтөрүп алып эле кыйналып эле жүдөп какап иштеп жүрүү эмес. туура Бүгүнкү күнү мынакей капельный орошение бар, система коюп койсо болот, туура башынан эле туура жолго салып алса, кийин мондай шаарда иштеген бир укмуш Англияда иштеген бир кайсы жерде иштегендерден кем калбай мындай көрүнүш жакшы көрүнүп болот да. Ошол деңгээлге жеткиле, ошол кезде да ошолдой деңгээлге жеткенде биз да ошондо тарталы силерди. Ошондуктан каналга катталыңыздар. Биздин канал алыска, момундайча айтканда келечекке иштеп атат. Ошондуктан биз силерди келип тартып турабыз, уруксат берсеңер. чоң рахмат сиздерге. Биздики эми таза болсун деп ошо эме мотоблок менен эле жүрүп коюп атабыз. Жеңил болот экен да, жумушту бир топ азайтат экен. Тем более бунун аралыгы 90 сантиметр. 90 сантиметр, анан бунун өзүнүн эки дөңгөлөгү бар экен да, алды. Беркилерде бар го, дөңгөлөгү жок, калчылдап кыймылдайсың да. Бул кадимки эле трактордой өзү сүйрөп кете берет. Бул жерде Только кармап эле кайрып эле кете бересиң. Негизи өзү түз да кете берет экен. Бул жерге бассейн салганбыз, ошо тамчылатып сугаруу деп. 860 куб бул бассейн, 25ге 18. Тереңдиги 3 метр, 20 сантиметр. Ушул жерге суу толтуруп алып эле могу насос менен сугарып атабыз бүгүнкү күндө. Магистралыбызды бул 110дук кылып алганбыз. Подача көбүрөөк болуп, 1 гектарды бир сугаралы депчи. Кийин ойлор бар, 2 гектар, 3 гектарды бир сугарганда мындан да чоңураак эме насос коебуз депчи. Анан дыйкандар көп сурайт экен, ошо кандай бассейн салыш керек депчи. Бассейнди негизи кененирээк эле салыш керек экен, если суу тартышыраак болсо, көбүрөөк объемный толтуруп алып сугара берет экенсиң. Бияка арык менен келип атабы же кандай толтуруп? Биздики самотек менен эле арык менен келип суу толтурула берет. Мындан нары бассейнден нары көздөй насос менен кетет. Сугарганга жетип атабы суу? Биз бул бассейнди полный толтургузуп алсак, биз 4 жолу, 5 жолу кенен сугарып атабыз. Бул 4 гектар жерде. Кенен жетип Кенене жетет экен. Бул эмне материалдар мына эме болгон? Атайын суу өтпөгөн материалдар да? Бул геомембрана деп коет экен. Бул көп жылдык материал экен. Үстүнөн киши басып жүрө берсе деле, даже кийин кир толуп калса, трактор менен кирип тазалап кетсе деле болчу экен да. Тракторда жүрсө тешилип кетпейт. Тешилип кетпейт экен. Сапаты күчтүү экен да. Сапаты күчтүү. Анан кээ бирлер айтып берет экен, акчаны кичине экономдойлуу деп. Клёнка коюп атышат да, 30 миңге 40 миң сомго клёнка сатып алып, ал болсо 1 жылдан кийин тешилип калып, 2 жылдан кийин тешилип калып, кайра эле 30-40 миң сомго клёнка сатып алышат да, жанагы теплицанын клёнкалары менен колдонуп атпайбы? Ошолорго совет берет элем. Жанагы көбүк болуп турганбы? Биздин малина, ежевика көп жылдык болгондон кийин бассейнди деле бир эле жакшы кылып салып койсо. Сыр болбосо канча каражат кетти ушу бассейнге? Ушул 860 куб бата турган бассейнге 430 миң сом материалы менен работасы болду. 70 миң сомго касып түзөп берди экскаватор. Бардыгы ошондо 500 миң сом. Жарым миллион. 500 миң сомго айлантып мынакей ушундай бассейн. Эми бул сонда анткени деген суу проблема да. Кээ бирлер бочка коет, кээ бирлер бассейн курат. Сетки эме экен да. Өзүн өзү актап коет экен бул. Жумуш астык кылып, мисалы эме сугарган деле киши жалдап берип ошончо расход болмоксуң да. Бул система, капельный система өзүн өзү бул актап коет экен. Краникти ачып койдуң. Фильтрларды коюп коет экенсиң, фильтрин эле тазалайт экенсиң, болду. Бат эле ал. Бат эле. Бул бассейн канча убакытка жетчү дейм? Канча жылга? Бул бассейндин өзүнүн срок службасы 25 жыл деп гарантия берди. Мөөнөтү 25 жыл экен. Мөөнөтү 25 жылга деп берип атат. Жакшы экен. Бул буякта да 3-4 жолу алмашканга да жетпей экен да. Жетип калат экен да. Эми бизге мен өзүм айтып атам, 10 жылга жетип берсе деле, 15 жылга жетип берсе деле бизге. Бул ежевиканын өзү жашоосу 10-11 жылда. 11 жыл. Ошол эле жетет да. Ага чейин уже алмашат экен да. Алмашат экен. Балким анда уже замандын талабы өзгөрүлүп, өнүгүп, мындай мындан да арзаныраак, мындан да күчтүүрөөк материалдар келип калат. Балким сугаруу системасы башкача болуп калат. Ага чейин ушул эле жетет экен да. Бүгүнкү күнгө мындай ушу геомембрананы сунуштайт элем. Операторго сурап кетем да, бияктан бир тип бассейнди жалпы тартып коелу, анан дронмен да көрсөтөбүз. Бүгүнкү суубуз кечээ күндө кир суу болуп, кичине лай болуп калды, атак таза болуп, балдар бассейнге да түшүп кетишет. Жанагы жер семирткич андай мындайлардан кошуп саласыңар же? Бияка кошуп саласыңар да? Беребиз. Аралаштырасыңар да, айдайсыңар да. Мынакей тамчылатып сугарма системанын негизи артыкчылыгы ошо да. Мынакей могу үнөмдөп жер семирткичтерди дары-дармегин үнөмдөп бергенге. Эки чоң ушундай фильтр коюп алганбыз. Тазалаганы, бул болсо фильтр негизи чоң болсо
көпкө чейин толбойт экен. Ичинде мондай дискалар болот экен дагы. Буну толуп калганда сыртка чыгып тазалап алып, кайра салып коебуз. Мен өзүм запаска да сатып алдым. Тазалап бош убактыбыз болгондо тазалап коебуз. Тиги кир болгондо сразу алмаштырып коюп иштеп кете беребиз. Бат эле экен да бул. Бат эле. Буну бизде Кыргызстанда доступный элеби же сырттан заказ кылынбы? Жок, бул Кыргызстанда доступный эле экен. Бул датка деген. Мына датка деп турат. Кышында тартканбыз да датканы. Даткадан алып атабыз. Бул Mapema аябай даамдуу, анан крупный экен да, беринен көрсөтө кетейин. Бул түшүмдүүлүгү жогору, анан даамы да чоң-чоң болот, мөмөсү чоң-чоң, даамы жакшы болот экен да. Ошон үчүн Mapema'га токтолдук да. Биз жанакы өзүбүздүн жана местный сорт Геракулус барбы? Ошого дагы мындай даамдары окшошуп кетет экен. Объемду карап коюңуз. Немеси деле сапасы деле жакшы болду. Сапаты жакшы. Бул быша турган убактысы качан уже? Бунуку негизи биринчи түшүмү эмеде берет экен. Июньдун 7-си бергенбиз. Бирок асастан берип атты да. Бул мындай эме экенби? Долгоиграющий. Долгоиграющий экен да. Мен былтыр да ушундай болгон да. Былтыр 9-июнда терип баштаганбыз да, уже 20 банкада. Быйыл кичине эртерээк башталды. Азыр эме болот экен да. Бул катарлар берип бүтөт экен. Буга чейин жок, 7-июнда түүнөн чыккандар берет экен. Алар берип бүткөндөн кийин бул өзү основнойлор чыгат экен, алар берет экен дагы. Кийинчерээк байке күзгө чейин могу түүнөн чыгат экен да, азырынча. Камерага айтып беребери. Кийинчерээк бул жагынан дагы бутактар өсүп чыгат экен да. Жок, бул биринчи берген мөмөлөр. Уже көрүнүзбү, булар уже бүттү мынакей. Терилип бүткөн уже бул. Буну азыр алып салабыз. Бул түүнөн чыгат экен дагы, ал болсо күзгө чейин кар жаганча бере берет экен да. Мен былтыр ошондо мындайча айтканда 3 терим толукканды 3 жакшы түшүм алдым десем болот экен да. Бул деле 2023 жазда отурулду. 2023 жазда 10-апрелде отурулган. Биринчи жылы булар түшүм бере турган кебетеси бар. Биринчи жылы 2 гектардан мен 4 тонна мөмө тердим былтыр. Mapema'дан. Жакшы көрсөткүч. Жакшы көрсөткүч да. Биринчи жылы аябай түшүмдү жакшы берген болчу. Бойлору да ушундай болуп өсүп, мөмөсү чоң-чоң болгондо мындан да чоң болгон былтыр. Быйыл мынакей жаңы башталып атат. Демек, урматтуу көрүүчү, 7-июнда башталыптыр, чекесинен берип. Азыр дагы эле берип атат. Бүгүнкү күнүбүз кайсы число болуп атат? Бул 9-июль 2025. Дагы жакыныраак болгон дагы бери. Байлап келатат. Основной масса кирелек. Основной масса кирелек. Эми Кудай буйрса бир 20 күндө кирип калабызбы деген ойлор бар. Бул аябай сонун болуп атат. Ошондо деген силер ежевикаңар бүтүп калса, буга өтүп кетет экенсиңер да. Туура. Кандай туура эметкенсиңер. Основной башында ежевикада жүрүп өткөнбүз, жумуштарыбызды бүтүп терип алгандан кийин анан малинага өтүп кетет экенбиз да. Ежевиканы уже отоп күзгүгө даярдана баштайбыз. Муну Кубановага айтса керек, Кубановадан баштадым деп атпайсыңбы? Туура. Биз ошо кишиге дагы бир учурмен пайдаланып ыраазычылык айтып кетели. Анан бизге дайыма айтып келет да Кубанова, мынакей эгер жериңер көп болсо, туура пайдалангыла депчи. Бирөөсү бышып, бирөөсү бүтүп калганда экинчисиге өтөсүңөр депчи. Мына ошол эрежени сактап Талгат мырза ушундай туура система менен иштеп атат деп айтсак жарашат. Мен азыр мисалы 5 гектарга тең ежевика отургузуп алсам, баардыгын терип кыйналып калмак экенмин да. Практически мында жетишпей да калмак экенмин. Азыр болсо мен мынакей ежевикамды спокойно бүтүрүп коюп, анан малинага өтүп кетебиз да. Анан кийинки ушу отургузам деген балдарга да мен быйыл да көчөт сатып калдык да. Аларга да ушинтип кеңеш берип атабыз да, биз дагычы 1 гектарга отургузсаң 50 сотугун малина кыл, 50 сотугун ежевика кыл депчи. Ранний, поздний кылып отургузуп иштей бергиле депчи. Биз өзүбүздүн тажрыйбабыз менен бөлүшкөндөн эметпейбиз да мындай. Сон тажрыйба болуп атпайбы бул? Тартынбайбыз. Азыр алып туруп бирөө алып күчүнө жараша эгер отуруп салса ежевиканы, мындан эптей калбаса анан монча болмок экен деп кийин айтат да. Ага чейин ойлонуп коюш керек. Кел мына кичине бир 2 метр 3 метр басалы. Мына бүтүлө ушундай экен да, азыр дрон учурабыз. Мына жаңы мөмө бышып келатат мына. Бул экинчи жыл болобу я? Мөмө бышып баштаганда буйрса канчасына келели? Бир 15 күндөн кийин келсеңер сонун. 2 жумадан кийин буйрса келебиз, мону Mapema'ны тартабыз анда. Мөмө берип атканда бул Mapema'нын даамы жакшы экен. Соңкүнү даамы. Малина, кантип малина. Ошон үчүн баардыгын эле 2,5 гектардын баардыгын эле Mapema отургузуп алдык. Ошол кичине пишиба отургузганбыз анан.
кайра кайталап кетейин. Жалаң ежевика деп эле реклама кылып атасыңар. Ежевикага элдин баарын өтүп кетпестен ушинтип Малинадагы, Кулпунайдагы өстүрөм деген эме барбы? Көңүл барбы? Буюрса кийинки жылдарга бар. Бар, Жана стартовой Альбион клубникасын отургузалы деп атабыз. Биякта октябрда өсөт жакшы. Октябрда өсөт. Малина дагы бизде негизи күзүндө көчөт болот. Көчөт алса болот сизден, кстати. Бизден ушу Малина, Мапыма көчөтүн алса болот. Бизде количество буюрса быйыл көп чыгат деп ойлойбуз. Урматтуу көрүүчүлөр, силерге ушул видеонун астына описанияга Талгат мырзанын номерин жазып коебуз. Ежевиканын Лохнес, Лахтей, Мапема дагы барбы билем көчөт. Анан Пшихиба бар. Пшихиба бар экен. Көчөттөр менен кайрылыңыздар. Көчөттөн тышкары силерге консультациясында болгондой эчтекесин жашырбай айтып берет. Эми силердин климатыңар башына башка болушу мүмкүн. Биякта октябрда аябай ылайыкталган климат экен. Эгер ушу тегеректе болсоңор, Талгатка кайрылыңыздар. Телефон чалып, же болбосо келип көрсөңөр деле бардыгын болгондой түшүндүрүп айтып беребиз. Мен негизи деле сунуштайм да, ким бир ушундай 5 гектарлап көп гектарлап иштеткен кишилер болсо, Талгат мырзанын полясына келиңиздер. Ежевиканы мына азыр уже аз күндө бүтөт. Жеп калыңыздар, анткени деген даамдап, өзүңөр даам сызып, жеп туруп анан тандап кетишиңер керек да. Көчөттү ошентип тандайт. Негизи ошол туура экен. Мен бирок былтыр жеп көрбөй эле, мөмөсүн көрбөй туруп эле тандаган болчумун. Ошо YouTube каналдан көрүп эле тандадык да. Бирок кийинки дыйкандарга айтат элем да, өзүңүздөр жеп көрүп, бышып аткан жерин көрсөңүздөр, буну сүйүп калчудайсың да. Ушул көчөттөрү тиккин келип, отургузгун келер экен да булардычы. Чоңойткун биздеки көп болсо дагы негизи ойлор болор экен да, дагы көбөйтсөм депчи, мындан да жакшылап кылып карап көрсөм деп ушундай ойлор болор экен. Жыйынтык чыгаралы, Талгат мырза. Ежевикага баштаарга алганда 1 гектар жерге, анан Малинаны да айтып кетели, биринчи ежевиканы. 1 гектар жерди эптейм деген киши канча каражат менен келсе болот? Негизи эме экен да, общий жаздан баштап күзгө чейин 800 000 сом 1 гектарга ежевикага 800 000, 750 000 сом кетип калат экен. $10,000. $10,000. Бул отойт экенсиң, отургузат экенсиң, солярка, капельный система, шпалера, зым, рабочылардын айлыгы, өзүңдүн расходуң, ошонун баардыгы биригип ушу 800 000 сомдун тегереги болот. Анан буну да бир салбайт экенсиң да 800 000гечи. Мисалы башында көчөт алат экенсиң, ага бересиң. Анан 50 000ден, 20 000ден, 30 000ден киргизип отуруп, аягы ушуга жетет экенсиң. Негизи өзүнүн жери болсо, желательно андан көп болуп кетиши мүмкүн, эмеси, расходу. Жери болбосо. Жери болбосо арендага болуп калат. Аренда бул арендасын эсептебей элек. Эсептебегенде. Малиначы? Мапемага 1 гектар. Малина көбүрөөк болот экен. Биз 1 гектарга 10 000 штук отургуш керек болуп калат экен да. Бул жакын. Жакын, анан көбүрөөк көчөт кетет экен. Биздики Малинага 1 400 000 сом кетти. 1 гектарга? 1 гектарга. Анткени биз 10 000 штукту 115 сомдон сатып алган болчу. 1 150 000 сомго эле көчөткө эле кетип калган. Отоп караганга көп деле кеткен жок да. Анткени техникабыз бар, өзүбүз трактор сатып алган болчук. Демек, өзүңөр иштейм деп эметип атсаңар, биз болжолдоп бир эсептер жүргүзүп атсаңар, ошол жактан эметсеңер болот экен да. Бүгүнкү күндө да кичине эми көчөттөр арзандады да, эми биз алганда кымбат болчу. Азыр кичине арзаныраак болуп, бир 100 000 сом, 150 000 сом арзаныраак болушу мүмкүн. Жылдан жылга эми көчөттөр көбөйүп, бизге окшогон дыйкандар көбөйүп атса, ойлойм эми көчөт көбөйсө кичине арзандай болот. Жеңилдик болот деп. Макул, урматтуу көрүүчүлөр. Мен негизи дагы көп эле суроолорум бар да. Бирок видео аябай эле узун болуп кетти. Ошондуктан комментарийге жаза бергиле. Талгат мырзага дагы келчи дейбиз. Мынакей 15 күнөн буюрса Малинага тартабыз. Ежевика деле калса ежевиканы деле тартабыз. Дагы кепти улантабыз. Бүгүнкү күнү керектүү маалыматтарды айттык. Биздин көрүүчүлөргө бир кайрылып анан коштошпойсуңар болот. Ошо AgriLife YouTube каналынын көрүүчүлөрү, сиздерге ден соолук каалайбыз, ишиңерге ийгилик. Анан кийин бардыгы эле негизи сиздин каналды мага окшогон дыйкандар көрсө керек. Ошо дыйкандардын түшүмдөрү берекелүү болуп, түшүмү мол болуп, жакшы баа менен сатып, сиз тартып кеткен кишилерден опыт алып, кеңеш алып, мындан да жакшы карай берсин деп тилеп кетет элем. Анан сиздерге да ишиңиздерге ийгилик.
Ушундай мотивационный видеолорду көп чыгарып бериңиздер. Биз дагы эле көрө беребиз. Өзүбүз иштетип атсак деле ушул Лохнес сортун, Мапеманы бардык сиздер тарткан видеону калтырбай көрө беребиз. Ишиңиздерге ийгилик. Ооба, биз анткени деген дыйканчылык өнүгө берет, технология өнүгө берет, сорттор чыга берет. Бирден кадам болсо дагы өнүгө беребиз, өсө беребиз. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, биз менен болуңуздар. AgriLife KG YouTube каналга катталыңыздар. Сөзсүз түрдө андан тышкары соц тармактагы баракчаларыбыз бар. Аларга да катталыңыздар. Жакында Кудай буйрса дагы биз Telegram канал ачабыз. Аны буйрса кабарлайбыз. Эми сиздерге Саз айылынан, Сокулук районунан ысык салам айтабыз. Ошо менен эмки чыгарыштан көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.